даамы аябай даамдуу экен. Биякта өзгөчөлүгү сүттүн даамы, талкандын даамы билинип турат. Бүгін инновациялық борбор мамлекеттик мекемесинде Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин тамак аш азыктарын өндүрүү технологиясы кафедрасынын окутуучулары жана студенттери өздөрү ойлоп тапкан табигый азыктарын презентациялашты. Бул жерде дан, сүт жана эт азыктарынан жасалган өзгөчө тамак аштар коюлган. Бул иш-чаранын максаты биз тамак аш өнөр жайдагы жаңы инновациялык технологияларды өздөштүрүп өнүктүрүү үчүн биздин Кыргыз патентте 40 районго 40 демилге деген проектибиз бар. Ошо проектке катышып, ушу студенттерибизди өзүбүздүн жаш муундарыбызды көтөрүү максатында чакырып биз бул иш-чараны өткөрүп жатабыз да. Ким жаңы инновациялык нерселерди ойлоп чыккандардын баардыгын биздин Кыргыз патент колдоп, анын астында бизде инновациялык борбордо FabLab лабораториябыз бар. Ошол лабораторияга келип, акысыз келип, өзүнүн проекттерин өнүктүрсө болот. Биздин кафедрада негизи бардык тамак аштын технологиясын окутуп үйрөтөбүз балдарга. Ошондо сүт, эт жана нан азыктар боюнча. Ар бир өндүрүлгөн азыкка бизге 1 семестр кетет. Ошондо сентябрдан баштап декабрга чейин иштейбиз. Ошол теманын үстүндө ошонун баарын баягы азык эң башындагы азыктан баштап, сырьёдон баштап, жаңы даярдалган тамакка чейинкини изилдеп чыгабыз. Анан бизге мына аябай чоң жардам биздин студенттерге. Биз аябай балдар да сүйүнүп атышат, себеби ошондой эле калтырып койбостон, ошо разработканын баарынчы биз ошону баягы запатентовать этип, анан производствого сунуш кылсак жакшы болмок. Анан биз аябай ыраазыбыз. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай бүгүнкү иш-чарага кыргыз улуттук тамактарынын көргөзмөсүн кылып атабыз. Бул жакта мынакей биринчи эле алганда эжигей деп жазадык. Бул кыргыздардын унута калган тамагы десек болот. Бул көбүнчө эчкинен койдун үстүнөн жасалган сырдын бир түрү. Бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей 3 түрү бар. Бул классикалык түрү. Бул жакта жаңгак жана куркума, чорный перец, кара мурч менен жасалган 3 түрү турат. Бул жерде бул рак ооруларына каршы баягы профилактика деп койсок болот, алдын алуу. Андан кийинки тамагыбыз болсо бул мумалак деп аталат. Мумалак бул деген сүткө талкан кошулуп жасалган ачытылган сүттүн бир түрү азыктары. Андан кийин бул жакта болсо курттун 5 түрү турат. Бул жерде классикалык види бул жакта мята кошулган, деңиз капустасы кошулган жана пористый деп аталат, жана сливочный курут деп 4-5 түрүн жасалды. Андан соң бул жакта өзүңүздөр көрүп тургандай бул жакта сывороточный коктейль, бул деген сүттүн сары суусунан жасалат. Жана өзүңүздөр көрүп тургандай мынакей бул жакта жанагындай ар кандай кошулмалар жанагы байытылган, курам байытылган. Бул деген жанагы сүттүн сары суусун төкпөш үчүн кайрадан мындай иштетүү максатында жасалат бул. Иш-чаранын максаты тамак аш өнөр жайдагы инновациялык технологиялар менен таанышуу жана андагы жаңылыктар менен коомчулукту кеңири тааныштыруу болуп саналат. Элнура Кайнарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы.